сабагыбыздан улантабыз. Азыр биз силер менен ушул Ubuntu операциялык системасында маалыматты кантип дискке жаздыруу жөнүндө карап көрөлү. Демек, маалыматты дискке жаздыруу үчүн бул операциялык системада стандарттык программа каралган. Ал программа ошо приложение деген менюдан, аудио, видео деген менюдан приложение для записи дисков Brazera деген программа эсептелинет экен. Мына ушул программаны тандап алсак, мунун интерфейси өтө жөнөкөй жана ылайыктуу жана ар бир адамга түшүнүктүү болуп эсептелинет. Мынакей бул жерден тандап аласыңар: звуковой диск, аудио диск деген түшүндүрөт. Диск с данными, башкача айтканда, биз жөнөкөй эле ар кандай берилиштерди же болбосо маалыматтарды жүктөп, маалыматтарды жазгыбыз келсе, анда диск с данными деп эле тандап алабыз. Видео диск түзгүбүз келсе, анда видео диск деген тандап алабыз. Копирование диска, бир дисктен экинчи дискке көчүрүш үчүн ушул копировать диска деген меню тандап алабыз. Жана записать образ. Башкача айтканда, биздин образыбыз, ошол дисктин образы бар болсо, мына Brazera ISO деп турат бул жакта. Ошо ISO деген бул образды түшүндүрөт. Ушундай образ бар болсо, анда биз аны дискке жаздырып алсак болот экен. Азырынча биз диск данными дейли, мисалы берилиштерди жазыш үчүн. Басабыз. Мынакей мындай болгон жөнөкөй терезе келип чыгат. Бул жака мына добавить деп басып койсоңор болот, же болбосо мисалы каалаган файлды же папканы сүйрөп келип бул жака коюп койсоңор болот экен. Мынакей. Бул эгерде Windows операциялык системасында нейро программалар менен иштесеңер, ошо диск жаздыруучу, анда ошого окшош эле аналогы ошондой эле болот. Дагы бир файлды кошуп коелу, мисалы файл деген папканы. Мынакей бир архив, бир папканы коштук дагы. Эми записать дегенди басабыз, баскычты. Муну бассак, бизде азырынча жаздыруучу түзүлүш жок, ошондуктан бул автоматтык түрдө ISO же болбосо образын түзөйүнбү деген деп сурап жатат. Биз болсо ошо азырынча образын гана түзүп туралы. Негизи дискти жаздырыш үчүн DVD же CD writer, эгерде CD дискке жазсаңар, ал эми DVDге жаздырсаңар, DVD writer керек, сөзсүз түрдө. Ошондо гана силер маалыматты дискке оңойлуу көчүрүп жаза аласыңар. Биз болсо азырынча ушу образын гана түзүп туралы. Болду, создай, берден папканы тандап алабыз. Сохранить в папке, кайсы папкага, мисалы жумушчу стол. Атын тандап аласыңар. ISO дегенди өчүрбөшүбүз керек, анткени бул файлдын тиби. Муну өчүрүү салуу менен ал иштебей калышы мүмкүн. Ошондуктан берге атын жазабыз, мисалы DFFD. Создать образ дегенди басам. Бат эле убакыттын ичинде бул жерге DFFD деген ошол дисктин образын түзүп берди. Кийин эгерде райтериңер, DVD райтериңер болбосо, бул образды оңой эле кайра дискке көчүрүп алсаңар болот экен. Анын үчүн мынакей ушул образды эле открыть с помощью подключения архив же болбосо биз эмне менен ачышыбыз керек? Анча мына электрон чыккан оң баскычын басып туруп эле, оң баскычын мындан открыть с помощью приложения для записи диска Brazera дегенди бассаңар, кайра эле ошол Brazera программасын ачылып берет дагы. Мындан диск на поддерживать CD или DVD деп атат. Мынакей биздики азырынча виртуалдык машина болгондуктан аны көчүрүп жаза албайбыз дискке. Мына бул жактан эле кайра ошол образды ачып туруп анан жаздырып койсок болот экен, оңой эле. Кыскасы, файлды дискке жаздыруу ушул программанын негизинде жүргүзүлөт. Ал эми флешкага жаздырып, кайра флешкадан компьютерге көчүрүүдө же компьютерден флешкага көчүрүү, бул Windows операциялык системасында кандай жүргүзүлсө, дал ошондой эле бул Ubuntu операциялык системасында дагы жүргүзүлөт экен. Ушуну менен бул сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.